Көңүл буруңуздар. Азыр Советтер Союзундагы эң жаш Фрунзедеги телевизиялык борбор иштей баштайт. Мындан 64 жыл мурда, тагыраагы 1958 жылы дал ушул күнү Фрунзедеги телеборбордун курулушу толук аяктап, кыргыз теле берүүсү эфирге чыккан. Алгач 10 мүнөттүк программа менен баштаган Фрунзе телестудиясы 1959 жылы январь айында телевизиондук аппаратуралардын настройкалары, ар тараптан сыноолору толук аяктап, Фрунзе телевидениясынын өздөрү даярдап жасаган көрсөтүүлөрү эфирге чыгарылып баштаган. Саламаттыргы кымбаттуу жолдоштор. Фрунзедеги телевизия студиясы техникалык сыноосун баштайт. 1991 жылы Кыргызстан эгемендик алгандан кийин КТРК мамлекеттик телерадио агенттиги болуп түзүлүп, анын башчылыгына Сатыбалды Жээнбеков тайындалган. Ал эми 1993 жылы агенттик кайрадан комитет болуп өзгөртүлүп, 1994 жылы Абдиламет Матисаков жетектеген. Матисаковдун убагында көзгө көрүнүктүү бир топ иштер бүткөрүлүп, дал ушул 8 декабрь телевидение күнү болуп жарыяланган. Биздин телевидениянын туулган күнү ушул кесиптик күнүбүз болсун деп биз президентке кат жолдодук эле. Ошол ишке ашып, ошол кездеги президентибиз Аскар Акаевич ошол указга кол коюп, 8 декабрь биздин улуттук телевидениянын күнү болуп калды. Алгач 10 мүнөттүк программа менен баштаган Фрунзе телестудиясы эгемендүүлүк алгандан кийин мамлекеттик, 2010 жылдан кийин коомдук, 2022 жылы кайрадан улуттук каналга айланды. Азыр 6 канал, 5 радиону өзүнө камтыган УТРК заман агымынан артта калбай алдыга умтулууда. Илгери монтажер өзүнчө, редактор өзүнчө, режиссер өзүнчө болуп неметер эле монтажда бир коллектив бир материал чыгарчу эле. Азыр уже кийин-кечерээк тартканда өзү, монтаждаганда өзү, текстин сценарийин жазганда редактор 3-4 кишинин ролун бир эле киши аткарып келатат да. Азыр уже жеңилдеп баратат да. Радиодо мисалы үчүн мындан бир 15-20 эле жыл мурда репортер 8 килограммдуу оор репортер көтөрүп жүрүп, анын ичине кассета салып, андан кийин барып микрофонду өзүнчө сунуп интервью ала турган болсо, корреспонденттер, кабарчылар, журналисттер. Азыркы учурда кичинекей чакан гана телефонго окшогон мини дисктери салганга мүмкүнчүлүгү бар, флешкасы бар, телефон сыяктуу болгон ар түрдүү мындай жаңы заманбап ошол диктофондор менен колдонуп, маалымат алып, интервью алып, маек куруп, программаларды радиодо даярдашат да. Бүгүнкү күндө маалымат айдыңында алып урушуп, коомго туура маалыматты жеткирүүнү көздөгөн бир топ кыйын журналисттер жана көгүлтүр экрандын артында таалыкпай иштеген кызматкерлер бар. Алар кесибин сүйүү менен өз жумушун мыкты аткарып келишүүдө. Телевидение дегенде көпчүлүгү ошол алып баруучуларды, эфир аркылуу таанылган жылдыздарды элестетет, бирок ошол жылдыздарды эфирге жаркыратып чыгара турган ушул техникалык жамаат, абдан чоң жамаат да. Бул жерде режиссерлор, үн режиссерлору, ассистенттер, канчалаган ошол операторлор, монтажерлор, жарык берүүчүлөр, деги эле инженерлер, мына ошондой бир кадр сыртындагы кызматкерлердин бардыгынын тең бүгүн майрамы. Мына ошондой адамдар болбосо, ошондой мыкты кызматкерлер болбосо, бизди телевидение аркылуу таанытуу мүмкүн эмес болчу. Кыргызстанда 188 радио жана 45 телеканал юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн. Алар коомго социалдык, саясий, экономикалык, маданий жана башка жаатта маалыматтарды жеткирүүдө оперативдүү иш алып барышууда. Элдин талабына жооп берген көрсөтүүлөр жасаш бул биздин милдет, биздин максат, бизге коюлган талап ошого кирет. Өзүмдүн жумушум жөнүндө айта кетсем, маалымат студиясынын режиссеру болгондуктан бизде саясий көрсөтүүлөрдүн кеңейтилген масштабда биз көрсөтөбүз да. Эске салсак, 8 декабрь Кыргызстанда радио жана телевидение кызматкерлеринин күнү. Бул кесиптик майрам 1995 жылы 23 декабрда өкмөттүн токтому менен бекитилген. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.